видеоға азыр бұл жігіттен белінен баштап мойнына чейинки кыржаларын ичине алабыз. Биринчи, эгерде кишинин бел омурткасында проблема болсо, ошол проблеманы учурунда дарбатпаса сөзсүз түрдө ал кишинин дабысы жылат, анан ал кишинин мойну жылат да. Негизичи ошого негизи бел ооруду, сразу бел эртерээк каратыш керек да. Анткени андан үстүнкү омурткалар бүт жылып кетет да. Азыр барыңар күбө болосуңар. Көрсө акырындык менен тартабыз. Бирок айта кете турган нерсе, үйдөн бул процедураларды жасабагыла. Анткени өтө кооптуу. Эгерде билбесиңер, немада да жасаганды мен туура эмес деп ойлойм да. Буну билиш керек. Ар бир кишинин организми ар кандай да өзүнүн денеге карап туруп акырын өзүнүн ыгы менен бастап. Бош коебуз. Да, бош. Да, бош таштайбыз. Бош, бош, бош. Бош. Коебуз. Бош. Груднойдо бир аз сколиоз бар. Эгерде бул дал омурткасында сколиоз болуп же смещение боло турган болсо, бул кишинин жүрөгү мегеле өпкөсү же болбосо кыйындап баштайт да. Ары карап жатыңыз. Бош жатабыз. Хорошо? Таштайбыз. Кой беребиз. Бош, да, бош. О. Болду. Ары карап жатабыз. Акырын бош таштайбыз. Ана, бош. Алга таштайбыз. Бош. Асман карап жатабыз. Чапалап коебуз. Бош. Коебуз. Бош. Бош. Эң кооптуу процедура бул үйдөн жасалган тартуулуктар жок. Эртүү. Жасабыз. Аткарабыз. Бош коебуз. Бош. Дагы. Дагы бош. Башка болобуз. Башка болобуз. Бош. Башка болобуз. Кийгизебиз. Бош турабыз. Бул биздин кулактын основной көптөр эмнеге чөбөсүн дейт. Кулактын шум же болбосо давление боло турган болсо, бул менен связаны да, то есть. Болду. Ичмен жатабыз. Усатмай. Бош таштабыз. Бош. Экинчиси. Бош коебуз. Бош коебуз. Өзүңүздү бош таштабыз. Бош туруңуз. Жакшы эле? Азаматтын ортосунда давленияны албагынча бул грыжа кетпейт да, негизичи. Качан ошол омуртканын ортосунда кысылып турган басымды же болбосо давленияны алса, ал акырындык менен ошонун негизинде бул тарап баштайт да. Негизичи. Кандай жеңил болуп калдыңызбы? Жакшы болуп калды. Жерге түшүңүзчү, түшүп басканыңызды ары бери басыңызчы. Ары бери басыңыз. Кандай кыймылыңыз? Ошоп болду. Азыр жатасыз, ийгиздин өзүбүздүн жасаган дарыларды белиңизге смазып жүрөсүз. Көпчүлүк киши сурайт да, бул кара дары бул эмне депчи. Бул негизи жасалган дарынын автору мен өзүм. Бул дары аркага коюлганда дарын алып койсун. Дарыны коюлганда бул жерден кан айланууну биринчи очередь жакшыртат. И ошол жердеги суукту бүт, желди бүт алып чыгат да. Бул жерде көп кошулмалардын курамынан жасалган дары.
И бул пленка 6 саат сакталгандан соң акырын аласыңар. Алганда байкасаңар пленканын асты муздак жер суу болуп калат. Байкасаңар ошол муздак жер суу бул баягы кан айлануусу тоскоол болуп, ошол кишиге кыймыл аракетине тоскоол болгон сууктар бүт бул дарынын курамына таркалат да, еще сөөктөрдү батыраак калыбына кетирет. Ичти көтөрөсүз курсак. Ичиңиз көтөрүңүз. Жаттыңыз. Жерге түшүңүз. Сизге тартып шешет. Мола. И 6 сааттан соң дарын алгандан соң кайра обязательно бул шешекти байлаш керек келгеч арнайы. Но процедуралар жүргүзүлгөндө оор жүк көтөргөнгө такыр уруксат жок. Анткени муунда бошойт сөөктөрчү. Yes.